Бул Өзгөн районунун Ынтымак айылындагы жаңы мектеп. Мектептин пайдубалы 2017 жылы түптөлүп, 18 ай аралыгында курулуш иши толук аяктаган. Билим уясы 15 окуу канасынан туруп, ашканасы, спорттук залы да бар. Мындан тышкары заманбап эмелектер менен жабдылган. Учурда мектепте 100гө чукул окуучу билим алып, 11 мугалим эмгектенип жатат. Бул убакытка чейин жаңы конуштун окуучулары коңшу айылдын мектептерине барып билим алышчу. Эми мынтип жаңы заманбап 275 окуучуга ылайыкташкан мектеп толук кандуу ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Ой, биздин мектептин шарттары аябай жакшы, жогорку деңгээлде. Спорт залда дагы балдар кыздардын чечинип жууна турган душ раздевалкаларынан бери бар. Аристондор коюлган, кухняда аристон коюлган, столойлорубуз аябай заманбап, сонунда аябай шарттары жакшы. Бул жерде только балдар окуш керек. Окуш керек ошо. Анан эми анча-мынча жетишпеген жактар болсо дагы оңдолот да. Ынтымак айылында учурда 360 кожолук бар. Тургундар 5 ай өкмөттөн чогулган. Бүгүнкү күндө айылдын негизги жолуна асфальт төшөлүп, таза суу, түнкү жарыктандыруу системалары орнотулган. Мындан тышкары суга суу көйгөйү да чечилген. 2020 жылдын республикалык бюджетине жаңы конуштун бала бакчасы жана ФАПтын долбоору киргизилген. Гүлжан Султанова айылда медайым болуп эмгектенет. Азыркы күндө шарттын жоктугуна байланыштуу бейтаптарды өз үйүндө карайт. ФАП куруп беребиз деп атышат быйыл. Аябай чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Анан эми ушу суу проблемасы болуп атат да. Келген жылдагы суу кичине тартыш болуп, сары корус аябай көп катталды. Бир үйдөн 4-5 балдар ооруп, ушул жерге келген балдардын баары эле оорушты да. Ошонан ошо азыр эң негизги бизге дагы эң биринчи очередь ФАП керек. Келгенде дагы больнойлор келип жылы жерде укол алса дейм. Анан эми дайым эле үйүнө бара беришке туура келбейт экен. Мен үйүнө барачы алар шашылып больницага кетип калышат. Ошо ФАПты күтүп атабыз. Анан суу дагы аябай проблема болуп атат да. Азыр эми мындай коркунучтуу эле оорулар жок. Бир аз кышта жөтөлүшөт. Танзилит болушат, ангина болушат. Аларды эми уколдордун үйүнө барам. Уколдордун анан кичине ооруганда эле больницага жөнөтөм мен. Азыр менде дагы шарт жок. Ошо больницада дагы Бекиева Нурзия Камчиевна биздин главврач. Ушул көчкүдөгүлөрдү аябай жакшы көңүл буруп карайт да. Биринчи очередь биздикилерди карайт. Орниса Мурзаканованын турагы 2017 жылы көчкү алдында калган. Көпчүлүк менен бирге жаңы конушка көчүп келген. Ээн талаага кантип жашайбыз деп кооптонгон учурлары да көп болгон. Жаңы айылга алгач мектеп курулганда тургундардын ишеними артып, бул айылга келе баштаган дейт Орнисайым. Азыркы күндө айылда таза суу жакшы болбой жатканын билдирүүдө. Чек бергенден кийин аракет кылып анан баарыбыз элдер үй сала баштадык. Биз үй сала баштаганда эле силер коркпогула, бул жерде жакшы болот баардыгы. Баардыгы жакшы болот, шарт түзүлөт деп биздин өкмөтүбүз ушу келип турушту кабар алып мектеп салып беребиз деп эле үйлөрүбүздү баштаганда эле мектептин деле немеси курула баштады. Балдарыбызга жакшы экен, мектеп түшөт экен деп эле биз деле үйлөрдү көптөрү бүтүрбөй кирип, анан 1 жылдан кийин эле мектеп бүтүп калды. Жакшы болду балдарыбыз деп. Кичинекей балдарыбыз бар, менин неберелерим 3 окуйт эле. 3 этен кичине 1-2 класс эле. Анан сүйүнүп баардыгыбызда шарт бар экен деп мектеп ачылгандан кичине кыйналдык биринчи ачылгыча. Анан былтыр ачылып калды жакшы. Быйыл болсо былтыркыдан дагы сонун болуп, шарттары баардыгы бар. Шаардын мектебинен калбайт, мектептин ичи жылуу, таза, баардык шарты бар. Столдары, кийимдерин чечинишип бир сонун болуп, сүйүнүп окуп калдык. Анан башка эми анча-мынча кемчиликтер болот экен. Анан эл акырындык менен жоюлат, акырындык менен жакшы болот деп үмүт кылып жашап атабыз. Ошо баарынан дагы кичинекей мына бөбөктөргө, кичинекей балдарыбызга мектептин ачылганына сүйүнүчтүү болду бизге. Дагы ошо берки класстарга деле ачыла берсе, көбөйө берсек деп сүйүнүп атабыз эми. Эли журтубуз менен ошону тилеп. Чоң рахмат деп атабыз президентибиз баш болуп ушу мектепке башынан эле киришкен. Башынан эле ошо келишип, тез каттап, депутаттарыбыз кабар алып мектептен. Биз Жалпакташ айыл өкмөтүнөн келгенбиз. Ал айыл өкмөтүнөн башка өкмөткө келип анан учетко туруп дегенде ушинтип жашап жүрөбүз. Жакшы эле карап атышат эми шүгүр. Дагы жакшы болсо деп тилеп атабыз аяк бияктарыбызды. Суубуз эле ушу балдарыбызды жуунтуп тарантканга тез ичкенибизге алыстан алып келип бир аз кичине быйылча кыйналып атабыз. Ушуну эми дагы чечип беришсе деп эле
күндө тилеп отурабыз, чоң энелер, апалар, айрыкча ушу апаларга, балдарга суу керек экен. Тынымсыз көп суу керек экен. Ушу балдары. Ынтымак айылында 2017 жылдын жаз айында табиаттын кырсыгынан улам көчүрүлүп келген тургундар отурукташкан. Жапа чеккен тургундар үчүн өкмөт тарабынан суддалар берилип, материалдык жактан колдоо көрсөтүлгөн. Азыркы күндө айылдын инфраструктурасы толугу менен жолго коюлган.